Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Mustafa kanalımızın görüşleri. Bugün dostlar biz Aravan rayonu Gülbahar ayılında Ağustos'ta Birlik köşesinde. Bugünkü çağrılışta sizden bilen Dastan'ın uşul yerdeki atların tartıp gösterip vermekçiyiz. Ulağına tam ayatlar tuğanlar. Bugünkü çağrılışta çıkmakçı. Anda emese biz menen birge olup bu atlardan önörün görölü atlar kançalık dengelde zerdali atlar ekenin biz menen birge bilingizler tuğanlar. Hazır atlarga толық маалыматты Dastan'ın özünden alıp bereli dostlar. Егерде жауап қалған болса, алдыдағы номерлерге çalıp байланышасыздар. Анда кеттік туғандық. Кеттік достар. Дастан, ассаламу алейкум. Жақсың бүгін? Денсаулықтар жақсы екен, қол қарап қойын. Иштер болып отабы? Аттарды сатуға шығарып отасыңар ба? Гүлбардың алдын қаттары. Gülbahардың алдын қаттары. Олақа чабылып жүрген. 5-5-кече. 5-5-ке да чабылған. Қарабайыр екен екөтен, Мына достар, қарабайыр бирок ушул биринчи чыккан аттын бою кыйла эле чоң экен. Бою 1.60-тан жогору чыгабы? Өтөт, Өзү 1.60 деген ат негизи чоң атка кирет тугандар. Андыктан ат жаккан болсо номерге чалып берсеңер. Эми мен толук маалыматты алайын. Дастан, бул аттын жашы кандай? 2 асый. 5 жаш. Үйүрү барбы? Үйүрү бар. Олака таамай чабылып жүргөн. Эгерде мындай кепилдиктер канчалык деңгээлде берилет? 100% эле улагы. 100%. Чабылып эле жүргөн да, Ден соолугуначы? Ден соолугуна да 100%. 100% жооп. Бутунда эч кандай айыптар жокпу? Бутунда ушу тебеленген жери бар, аркаңкы бутунда. Аркаңкы сол бутунда. Мына ак жагында экен туганда. Ошол бойдон турат. Мындай тоңук болуп турган, Ооба, чоңоюп да кетпейт. Кичинерип да менен болбойт. Чоңоюп кетпейт, кичинербейт. Аттын басышына эч кандай таасир этпейби? Андай акта баягында болбойт. Өзүнүн басыгы менен басырчы гана мына тугандар. Аттын сындуулугу, мүчөсү кандай экен? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Берип басты, мына тугандар. Жооштугу, жаман адаттары кандай? Аз-маз эмер ал. Биринчи болот да. Аз-маз коршуракпы? Күлүк экен да. Азыр кичине чапсак болобу? Аз-маз кое берип көрчү анда. Мына тугандар, азыр атты бир сыра кое берип көрөбүз. Мына. Кетти, Оозу жумшак экен. Көрдүңүздөр, токтошу. Жана өткөр. Охо. Гүлбардын жолун чаңыта койду бул. Торогашка. Олуп калды кыйла. Мына тугандар. Жүрүшүн көрүңүздөр. Буттарын турушу, кыскасы аттын турган турпаты ушул болуп атат. Менимче өтө мындай көбүнө эле жагат деп ойлойм азыр бул атты. Билбейм, кимдерге кандай, комментарийге аны калтырсаңыздар болот. Дастан, кайманат коюлганбы? Койгон эмес, турат. Турат эле деп койсоңор, торогашка. Мына достор. Торогашка. Эми баасын айтам. Баасы 200 000. 200 000 сом. Жакын түшүп бересиң кичине. 200 000 сом тугандар, бул доллар менен дагы жазып өтөбүз. Доллар менен канча болот, аны ушул бурчтан көрөсүздөр. Анда бул биринчи номердеги атты тартып көрсөтүп бердик. Чаткайган көрөлчү. Гамаштабайбы? Жок, гамаштабай. Анда нерсеси жок, Мына тугандар, аттын чаткаяктары. Анда кийинки атты көрөбүз. Кийинки ат андан дагы күчтүү ат дейт. Аны көрөлүчү бир. Кеттик. Мына тугандар, экинчи атты баштадык. Бул ат боюнча маалыматты азыр беребиз тугандар. Азырынча атты бир сыра бастырып сиздер менен көрсөтөлү. Бул аттын улагы өтө күчтүү дейт. Ушул жерде бер. Ушул айылда кыскасы ал жакта чоң улактар көп болот тугандар. Көргөндөр, Гүлбаардагы улактарды көргөндөр.
ошол жерде чабылып жүргөн торпо улактын аты экен. Дастан бул ат боюнча маалымат бер, а? Аттын жашы 3 асы экен. Бул 3 асы. Булагы өтө жакшы. Өтө жакшы. Качышы. Улак үстүнө ачкандан кийин кетиши кандай? Күлүк, а? Ат жеткирбейт. Көчтү нерсе. Өтө мындай курсактуу экен, а? Көчмөр. Ондар караңыздар. Үйүргө да коюлган. Үйүрдөн келгенки мал ушул, а? Эгерде буну дагы толтурган болсоң кетет экен, а? Мына достор. Канчалык деңгээлде улакка гарантия? 200%. 200%. Жанагындай улакка барып чуркабай калса деген немелер барбы? Базырат менен. Мына кетип ондар. Бирип чыкпай. Бакында болгонбузду кайтып алам. Базырат менен деген, а? Мына тугандар, эгерде Атты багыш керек. атты багып, атты суутуп туруп тугандар, улакка салып көрөсүздөр. Кирбей кала турган болсок, Дастан кайра базыратынан менен алам деп атат. Мына ушул жерден сөзгө маани берип кетиңиздер. Мына тугандар, бул аттын бою 1.60га жакын окшойт, а? 1.60га жакын, ооба. Белкиден аз-маз кичинерээк экен, аз-маз гана. Жооштугу жоошпу? Өтө жок. Өтө жоош. Буту колунун тазалыгы. Кол таза бунуку. Эми тебеленген жерлери бар. Тебеленген жерлери бар. Тик туяк экен ата. Ооба, тик туяк. Тик туяк караңыздар. Көкүрөктөрүнөн Көкүрөктөрү генети. баарын көрсөтөлү. Атты багып койгон болсо ат ана чыгат экен. Бул дагы мына кошкор тумшук аз-маз. Бастырчы эми. Чапсак болобу? Кичине да? Мына тугандар, жерде аттын азыр бир сыра чуркаганын көрүп коелу дагы баасын сурайбыз. Ушунчалык улагы күчтүү болсо баасы кандай болду аз билеличи. Ама арышы күчтүү экен бул аттын. Оозу жумшак эле экен, өтө катуу эмес. Кой бер, Мына кетип андар. Эми баасын сурайбыз. Кетти. Тактады. Бул да күйлөнүп алды болот. Мына достор. Аттын күлүктүгү кандай экен, ат өзү негизинен кандай экен, жана биринчи ат жактыбы же экинчи ат жактыбы тугандар. Биздин көрүүчүлөргө суроо. Эми баасын сурап коелу. Чаткаяктар өтө күчтүү экен бул аттын дагы. Көкүрөктөрү, чаткаяктар кенен экен. Дастан баасын кандай дедиң эми? 250 миң сом. Жакыныраак эле, а? Бирок экөөнтөн кеми болот. Кеми болот. Мына тугандар, экинчи ат ушул болду. Баарын силерге тартып көргөзгөнгө мен аракет кылдым. Жакшы эле тартылды тугандар. Андыктан алдыдагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Улактын сезону дагы уже жакындап атат. Улакка жарап жүргөн аттарды алам десеңиздер, Дастандын номерине чала берсеңиздер болот. Номерлер, WhatsApp номер, түз байланыш номерлер экранга коюлду. Даректер, адрестер жазылды. Бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгарабыз анда. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнгө чейин тугандар.